Бул күтүүсүздөн болгон эки бирдей окуя эмнени түшүндүрдү? Эмнеден кабар берет? Бул ошол эки талапкердин канчалык деңгээлде бүгүн бышып жетилген талапкер экенин деңгээлин конкреттүү түрдө көрсөтө алды. Садыр Жапаров жаман болгон жок. Мен көргөн жокмун андан эч кандай бир жамандыкты. Садыр Жапаровтан даяр эместикти көрдүм. Жанында кыз кулады. Катуу түштү. Биринчи карады дагы кайра аны байкай албай дароо аңдабаган төнү көрбөйт дейт го. Сөзүн улантууга аракет кылып баратып, республикасына таандык деп каралып тур. Анан эл ызычуу болуп кеткени кайра карап анан түшүндү. Бат жетпеди. Анан мандыраш болуп калды. Эмне кыларын билбей калды. 7-8 секунд убакыт өткөндөн кийин араң баягы скорый чакыргыла деген бир такыр айласыз адамдын амалын көрсөттү да. Дагы 3-4 секунд өткөндөн кийин тилин карагыла деди. Балдар өздөрү эптеп ары бери кылышып кызды көтөрүп сахнадан түшүп кеткенден кийин мандыраж болуп калды деп неге айтып атам? Тилин тарткыла деген сөздү тилин suurгула деди. Тилин suurгула. Бул эми жаңылыштык өтө чоң айып эмес, бирок баягы мандыраж болуп калганды түшүндүрөт деген максатта айтып атам. Башка учур болгондо мен билем Садыр Жапаров жакшы адам, ал биринчи жардамга бармак, бирок баягы жерде ошончо эл мени карап турса, анан мен президент болчу адам, бир адам жыгылып калса мен ага чуркап барып неме болушум керекпи, же баягы бир сырдуулукту сактап президент болчу адам бир калыпта турушум керекпи деген ойлордон арыла албай, баягы эмне кыларын билбей калды. Бул эмнени түшүндүрөт? Албетте президент болууга азырынча даяр эмес экенин түшүндүрөт. Себеби президент болгон адам 6,5 миллион элдин үстүнөн кандай учур болбосун кескин түрдө туура чечим кабыл ала алыш керек. Экинчи талапкер Адахан Мадумаров кандай болду? Анда адам эмес, аса таяк кулап бараткан. Бирок ал алдыракта турган үчүн алдын ала көрдү дагы аса таякты жерге кулата койбой эңилип кармап калды. Бул эмнеден кабар берет? Бул адамдын парасаттуулугунан, зиректигинен, сактыгынан, анан баттыгынан, анан кала берсе чечкиндүүлүгүнөн. Көз ирмемде аса таяк кулап кетпесин деп туура чечим кабыл алды дагы. Ойлонуп отурган жок. Мен президент болчу адам элем, эл карап турат эле, не деп ойлоп калат деген ойлорго алдырган жок. Просто кулаш керекпи, кулабаш керекпи? Кулабаш керек, туурабы? Ошону кармап калды дагы. Анан эң кызыгы, ошол кайра аксакалын өзүнө жөлөп койбой, акырын алып өзүнүн тонуна жөлөп алды. Бияктан кимдир бирөө келип, алып коеюн деди эле, жок, баары жайында тура берсин дегендей ишара кылды. Бул эмнеден кабар берет? Бул адамдын баягы адеп ахлагынын жогору экенин, маданиятынын жогору экенин, жөнөкөйлүк, кичпейилдүүлүгүн көрсөтөт да. Табышкерлик, баягы кыска убакыттын ичинде туура чечим чыгара алчу жөндөмү бар экенинен кабар берет. Ошондуктан келгиле кыргыз элим, даяр болуп бышып жетилген талапкерди колдоо максатында баарыбыз башыбызды бириктирели дагы Садыр Нуркожоевичтен 5 жылга кандидатурасын Адахан Мадумаровдун пайдасына алып турууну, шайлоого чейин эле алып турууну сураналы. Неге шайлоого чейин эле? Шайлоо өткөндөн кийин эки тарап болуп азыр кыргыз эли бөлүнүп калган учур, ошол эл бири-бири менен кагылышып кетүү коопу бар үчүн кече ошол бийлик башынын тарабынан буйрук чыгыптыр. Ук атуучу куралдарды колдонууга тыюу салынат деген буйрук чыгыптыр. Демек бул ошол шайлоодон кийин кагылышуу болуп кетиши мүмкүн деген коркунучалар дагы бар. Ошол нерсени алдын алган болот элек, эгер Садыр Нуркожоевич шайлоого чейин эле кандидатурасын алып, бул тарапка өткөн болсо, элдин баардыгы бул тарапка чогуу өтүп, бир эл биримдикке келет. Мындан өтөбүз. Экинчиси, азыр Садыр Нуркожоевичти колдоп аткан баягы
буга чейинки Кыргызстанда 30 жылдык тарыхында өнүктүрө койбой түзүлүп калган бир уч топ бар да, баягы бийликчил олигархтык топ. Ошолордун баары бүгүн ошолорду биз жеп жутар дейбиз, ошолорду чимкирик дейбиз, ошолорду башка дейбиз. Ошолордун баары бүгүн Садыр Жапаров тегеректеп турушат, ошолордун баарын Садыр Жапаров күйүп салып, өзү бул жака өткөн болсо, ала баягы эртең 10 январда келүүчү бийликти алдын ала эле иллюстрация кылып тазалап койгон болчу. Ушул эки пайдасы бар үчүн баарыбыз кыргыз эли Садыр Нуркожоевичтен сураналы. Келиңиз, Садыр Нуркожоевич элдин биримдиги, өлкөнүн өсүп өнүгүү жолуна түшүүсү үчүн 5 жылга сабыр кылып, кандидатураңызды Адахам Мадымаровдун пайдасына алып туруңуз. Андан сиз куру калбайсыз, албетте кыргыз элинин жүрөгүндө алтын тамга менен атыңыз жазылып калат. Кийинки 5 жылдыкта баарыбыз бир добуштан убада берели. Кийинки 5 жылдыкта буюрса Алла Таала насип кылган болсо, ошол күнгө баарыбыз эсен аман жетип барган болсок, баарыбыз бир добуштан Садыр Нуркожоевичти колдоп президент кылалы. Себеби ага чейин толугу менен бышып жетилип калат деген үмүттөмүн. Ошондуктан кегиле кыргыз элим Садыр Нуркожоевичтен бир добуштан сураналы.